Каарманыбыз унаасына күйүүчү май куюп жатып, ал жердеги жумушчудан кылмышкерлер тууралуу сураса, ал өтө копол жооп берип, мен аларды көргөнүм жок, көрсөм дагы ийгилик каалап коймокмун деп айтат. Муну уккан Фрэнк жини келип аны ортокмо калып, сен аларга ийгилик кааламаксыңбы? Кече эле 2 тартип сакчыны өлтүрүштү. Алардын үй бүлөсү эми эмне болот? Оозуңа келгенде оттой бересиңби десе, жанагы жумушчу кечирим сурап, алар бул жерден күйүүчү май куюп алып, мигранттар топтолгон аймакка кеткен деп айтат. Каармандарыбыз дароо эле мексикалык мигранттар жайгашкан жерге барып, ал жерден дагы кылмышкерлер келгендиги тууралуу билип, токойду аралап мылтыктары менен кылмышкерлерди издеп жөнөшөт. Бирок өкүнүчтүүсү, кылмышкерлер ал жерден эбак эле кетип калыптыр. Помощь нужна? Биз кайрадан эле зөөкүрлөрдүн жолдо кызмат өтөгөн тартип сакчыларды аткылап өлтүрүп салгандыгын көрөбүз. Бул тууралуу каармандарыбыз дагы сыналгыдан кабар угуп эле дароо ошол жака жөнөп кетишет. Бирок окуя Оклахомада болгондуктан каармандарыбыздын бул жакта эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болуп, аларды кылмыш болгон жерге жакындатмак турсун, бул жолдон өтпөгүлө деп буйругун берет. Анда Фрэнк жини келип өтпө дегенине карабай эле жолдун чети менен айдап ал жерден өтүп